Жазуучу Өмүрбек Караевдин «Менин жаштыгым тууралуу повесть» аталышындагы китебинин бет ачары болуп өттү. Иш-чарага жазуучулар жана маданият кызматкерлери катышты. Кара сөздүн чебери атыккан жазуучу чыгармачыл жолун студент кезинде баштаган. 1975 жылы «Ыйык көл» аттуу алгачкы аңгемелер жыйнагы жарык көрүп, «Шахмат» деген аңгемеси орус жана украин тилдеринде которулган. Көл жөнүндө айтылган уламыштарды, бабалардан калган нуска сөздөрдү жыйнап, көл аңгемелери түрмөктөрүн жазган. 1991 жылдан тарта Кыргызстан Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, маданияттын мыкты кызматкери төш белгисинин ээси. 2003 жылы Өмүрбек Караевдин «Жалгыз болгум келбейт» деген прозалар жыйнагы жылдын мыкты китеби болуп таанылып, Германиянын Мюнхен шаарында өткөн китеп көргөзмөсүндө коюлган. 2005 жылы Айтыш коомдук калемгер адабий клубу жарыялаган жылдын мыкты аңгемелери конкурсунун жеңүүчүсү болгон. Мына азыр эми ортодон бир 40 жыл өтүп кеткенден кайрадан чыгармачылык чөйрөгө келдим. Көрсөм мен деле мындай анча-мынча жакшы чыгармаларды жазган окшойм. Менин чыгармаларым украин тилине, орус тилине, түрк тилине, анан англис тилине которулуп чыкты. Бардыгы 14 китептин авторумун. Проза жанрында. Эки китебим орус тилинде чыкты, бир китебим англис тилинде чыкты.